алгачкы суроомду мына коомдо акыркы күндөрү талкуулап аткандан баштасам. Азыр интернетте Кумтөрдү мурда башкарып кеткен Теңиз Бөлтүрүк аттуу киши мен Кумтөрдү алып келдим эле, Кумтөрдү кайтарып алыш боюнча идеясы дагы, иш планы дагы, алгоритмдердин баардыгы меники эле. Анан кийин мени иштен кетирип туруп, баалабай да, барктабай да коюшту деп катуу таарынычын билдирип атат, улам пост жазып атат, улам видео кайрылууларды чыгарып атат. Ушундан баштайлы, эмне үчүн Теңиз Бөлтүрүктү ушундай баалабай койдуңуздарбы, барктабай койдуңуздарбы? Мен эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги тооген адисимин деп өзүн көрсөтүп атат да, айтып атат. Эми Али мырза, кече жакында бир ыр чыкты го, билесизби, билбейсизби, уктуңузбу, укпадыңызбы? В общем, сырымды айтып, ачылайынбы, же арманымды айтып, бакырайынбы деген бир эки сабын жаттап калдым эле да. Анысыңарындай не кылайын, мындай бир майдалап, жакшылап жооп берейинби, же чокуп эле үстүртөн мындай токотер жерин айтып жооп берейинби? Ошону айтыңызчы. Чынын айтканда, Кумтөрдү ким кантип кайтарганын, ким кандай өмүрү менен үй бүлөсүнүн коопсуздугун тобокелге салганын эл негизи билет. Бирок эс тутум деген кыскараак экен да. Мен жакында ошол 2012-жылы ошо сиз жетектеген комиссиянын жыйынын көрүп чыктым. YouTube'дан кирип көрүп калып, анан кызыгып кетип, бир 7-8-10 саатка жакын жыйын болуптур да. Анан чынын айтсам мен шок болдум. Ошол мезгилде биз жазганбыз, ошол канадалык компания Кумтөрдөн кантип акча уурдаганын, алтындарды уурдаганын, киреше таппай калдык деп 2010-жылга чейин кыргыз тарапка дивиденд бербей койгонун, жана башка баардык манипуляция, биздикилерди кантип паралаганын, акцияларыбыздын катышы кантип түшүп кеткенин. Анан мен үчүн деле кайра жаңылык болду да, мына ошол 14 жылдан кийинчи. Ошон үчүн мен суроону кайра берип атам, мындай кененди айтып берсеңиз абдан жакшы болот. Мен жеке эле Кумтөр үчүн эмес, Кумтөр боюнча эмес, мен жалпы айтып атам. Мага пресс катчым айтты да, 30га жакын суроосу бар экен деп. Анан мен айттым, эмне суроо экенсиң, бүт тармак боюнча дейт. Анан мен айттым, мейли келсин, андай Мали деген жигит эми баягы өзү реалдуу жүргөн жигит эле, мындай калыс караган жигит эле деп анан эме кылдым. Ошон үчүн сурап атам, жалпы эле суроолорго деп атам. Майдалап жооп берейинби, же токотер жерин айтып эле? Сизде убакыт болсо, бизде убакыт бар. Анан эл да күтүп атат бул суроолорго жоопту. Ошо эл күтүп атса, анда мен мейли толук майдалап анда жооп берейин анда. Так, анда биринчи Кумтөр маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер да, элдин баары эле билет, мен аган жооп деле бербешим керек эле, сиз сурап калгандан кийин мен жооп берип коюшум керек. Кумтөр бул Ысык көлдүн чыгыш жагында жайгашкан, билесиңер, өзү бул дүйнө жүзү боюнча жетиликке кирет. Алтындын запасы боюнча 1000 тонна алтын запасы бар болгон. Анын эми азыр жарымынан азы калды. Анткени ошо акыркы 30 жылда баягы Кумтөрдү казып, ташып кете берип, азыр ошо жарымынан азыраак алтын калды да. Анан бул Кумтөрдү мен өзү депутат болгонго чейин эле Кумтөргө 4-5 жолу барган адаммын. 2005-жылга чейин. Бизнесте жүргөн мезгилдерде, анан банктарда мен банкта баягы совет директоров деп коебуз го, ошондой мүчө болгом. Ошол мезгилдерде кыдырып барып жүргөнбүз. Өз көзүм менен көрүп жүргөнмүн. Мөңгүлөрдү кандай талкалап атканын, кантип ушу башка жака көчүрүп атканын бардыгын талкалап элем. Мөңгүнү көчүрүп койсо ал мөңгү туруп калбайт да, ошол жерде эрип жок болот. Анан кийин алтынды, эң негизгиси биздин кыргыз элинин байлыгын кантип талап тонуп кетип атканын мен өз көзүм менен бала кезимден бери көргөм. Анан Кудай маңдайга жазып 2005-жылы депутат болуп келип калдым. Ошол күндөн баштап көтөрдүм. Көтөрүп баштадык. Исабеков деген депутат эле, ал убакта Жети өгүздүн депутаты. Эми мен Жети өгүз округунанмын. Мен комиссиянын башчысы болоюн деп барып туруп, комиссиянын башчысы болуп Кумтөрдү текшерип келди. Ал алып чыкты, ал убакта 2006 экен, 2007-жылдар экен. Бирок эч жыйынтык чыккан жок. Эч ким көңүл бурган жок ал убакта. Анан 2007-нин аягында бизди депутаттар таратып ийди парламент. Билесиңер, ал убакта. Анан 8 ай бош жүрдүк. Бош жүргөндөн кийин 2008-жылдын жай айларында мени комиссарлык болуп бер деп сунушташты. Комиссар болдум дагы, анан кийин ошол мезгилде анан көбүрөөк документти топтогонго маган мүмкүнчүлүк ачылды.
2,5 жыл комиссар болдум. Ошондо августка чейин, 2010 августуна чейин. Анан август айында ал убакта убактылуу өкмөт келип калбады беле, революция болуп. Арыз жазып берип кетип, анан мен депутаттыкка кеттим. Ата журтту түптөдүм, офис ачтым, Бишкек республиканский штаб Чүйдү штабка жайгаштырдым дагы, анан аябай катуу иштедик дагы. Ата журт 28 орун менен биринчи орунду алып келдик. Ошондо таң калып калды элдин баары. Ата журт биздиги эми Бакиевчилер деп Бакиевке чаптаганга аракет кылды. Бирок эми баягы биз алдык. Биринчини алып келип анан парламентке келип калдык. Ал убакта күздүн күнү биз келгенден кийин конституция өзгөрдү дагы, парламенттик, президенттик деп туруп, баягы баш мыйзам өзгөрбөдү, башкаруу системасы өзгөрдү. Парламент күчтүү болуп калды. Ошол мезгилде анан калган каткан документтерди топтодум дагы, анан 2011-жылы анан комиссия түздүрдүм парламентте. Түзгөндө мени өзүлөр сен ушуну демилгечи болдуң, эми сен башына тур деп туруп, баягы 15-16 депутат мени председатель комиссия кылды. Төрагасы комиссиянын. 4 айдын ичинде мен бүт текшерип чыктым дагы, анан парламентке алып келип туруп кагаздарды таштадым. Мынакей алалы давайте. Албасак болбойт. Мына биздин байлыгыбыз кетип атат, миллиард доллар. Дигил бай орустар айткандай протянутой рукой туда, то сюда, албе дай эле деп отурабызбы өмүр бою. Мына бизде өзүбүздө жатат байлык деген. Алалы десек эле жок, баягы мафия, ал убакта президент, премьер өкө тең тигил тарапта. Анан биздин өзүбүздүн дагы илгертен бери иштеп келген жарандарыбыз бар. Центеранын акцияларын алып койгон Кумтөрдүн, Центеранын да баягы акционерлери бар. Алар да колунда күчтүү. Мен жалгыз бир депутатмын. Эми партиялаштарым колдоп турду, мындай кыйкырып микрофондон башка. Чын жүрөгү менен баягы мага болушуп, өлсөм өлөйүн, камалсам камалайын деп чыккан бирөө болгон жок баягы. Анан кийин ошентип отуруп анан болбой калды. Баягы мен бардык жолдорун көргөзүп келдим. Мына акыркы 21-жылы алган жолдорду көргөзүп келдим. Мына ушундай кылалы деп президентке киргизгенибизде, "Не, сен эле өзүнчө эле балекет болуп кеттиңби? Болбойт ал. Эл аралык компания буга тийбеш керек" деп. Ошентип тескерисинче болуп калды. Мен ошо жыйынды көрдүм деп атпаймынбы? Азыр менин артыман башка комиссия түзө коюшту. Темир Сариевди койду алып барып, ошону айтайын деп атам да. Кайрат барып текшерип келе калсын деп. Ошону айтайын Барды деп атам. дагы баягы неменин баарын жылмалап, жымсалдап алып келип туруп кайра отчет бермиш болуп, болду калды ушу бойдон деп эле калтырып коюшту. Эми мафия деген мафия экен да, бул Кыргызстандын ичиндеги мафия эмес да, бул дүйнөлүк мафия болчу да. Ал жерде экологиялык катастрофа, ал жерде финансылык мыйзам бузуулар, акча уурдамайлар, жанагы көмүр менен аралаштырып, көмүрдүн гүлү менен аралаштырып кетип, алтынды аяктан алып чыгып кеткен учурлардын баардыгын айтып берипсиз, көрдүм. Документалдуу фильмди да көрдүм. Ал өзүнчө эле журналисттик иликтөө сыяктуу болуптур. Анан депутаттар, коллегаларыңыз окуй, укмуш болгон турбайбы, өлгөн турбайбы, Кумтөрдү алалы деп эле баары ызылдап атышыптыр. 80ден ашык депутат суроо берип жазып. Тескери кетиптирби баары? Анан эле добуш берүүгө келгенде болбой, ошол комиссиянын корутундусу жактырылбай, анан кайра иликтесинде анан өкмөттүк комиссия түзүлдү. Анан ошентип Кумтөр ошол учурда алынбай калды. 3 күн талкууладык. 3 күнбү, 4 күнбү талкууладык. Анан эле биринчи күнү, экинчи күнү менин отчетумду көргөндөн кийин бүт парламенттин депутаттары ала турган болдук. Бир 80% макул болду. Макул болуп, ой, молодец, давай, алып коелу, Кумтөрдү өзүбүзгө иштетели деп калды. Анан болгон күч аракет жумшап атсак эле, эртең добуш беребиз деген күнү кечтен, түштөн кийинден баштап эле, акырын күбүр-шүгүр болуп эле, бири-бири менен кабинетке болуп отуруп эле, мафия уже иштей баштады баягы. Эртеси күнү келип, бүгүн түштөн кийин добуш беребиз, кечке маал дегенде эле бузулду баары. Эмне иштеп кетти? Көпчүлүгү бузулду. Эми акча иштеп кетти да бул жерде. Акча иштеди. Бийлик башында тургандар против болуп атса, каршы болуп атса, анан тигилер менен бир болуп атса, не кылат анан? Бу жактын баарын минтип кичине тыйын алып келип тарата койбосоңор, депутаттарга чатак бул ишиңер деди да. Анан келди да, анан тескери сүйлөй башташты, мен сразу түшүндүм. Сатылды деп. Менин ата журт партиямдан гана бир 35-36 депутат гана неме болду, за болду, макул болду да, колдоду. Анан Арнамыстан бар, башка, анан майда чүйдө ошо депутаттар бар, башка фракциялардан. Калганы бүт бардыгы тең алчусын алды дагы, добушка келгенде против добуш берип койду. Сүйлөгөндөрүн көрсөңүз микрофондо эле алардын сөзүн угуп отуруп ыйлабай тургандайсың да. Бирок берген добушу такыр тескери болду. Анан жана жиним келип чыгып турган трибунадан кыйкырганым ошо да. Бетиңер барбай, ушинтип кантип ушуган добуш бердиңер, против добуш бердиңер
Элдин рызкысын талап кетип атса, Кыргызстандын байлыгын алып кетип атса, барыңар жакшы сүйлөп туруп анан берген добушуңар ушул деп туруп. Анан ал добуш ачык болчу. Мен бүт чыгарып алгам, азыр ким кандай добуш бергени архив, менде тарых болуп архивде турат. Анан азыртпай эле ошол саясий кризис болду Кумтөр маселеси боюнча. Сиз бир нече айдан кийин тарапташтарыңыз менен камалып кеттиңиз. Сиз, Камчыбек Ташиев, Талант Мамутов жана башка саясатчылар. Анан түрмөдөн дагы ошо Кумтөрдү алыш керек деп билдирүүлөр таратып жүрдүңүз. Муну тарапташтарыңыз жеткирип атышты. Анан күтүлүшсүз жерден күтүүсүз болду да, ал жерде сиздерди актап жиберишти бир жылдан кийин. Анан дагы күрөшүп жүрүп, анан бирок чет өлкөгө чыгып кеттиңиз мандатты алгандан кийин. Эми ал эми мындай болду. Ошону менен биз каникулга тарап кеттик. Бул июнь айында каралган иш болчу. Анан июль-август каникулга тарайт эмеспи парламент. Каникулга тарап кеттик, 2 ай эс алып келдик. Андан кийин келип, анан кайра эле баягыны көтөрө баштадым. Кумтөрдү туура эмес добуш бердиңер. Кайра карайлык, келгиле алалык эми муну. Эми ушинтип эми 1 миллиондон ашык элибиз тентип жүрсө, үй жайы жок, же жери жок, же квартирасы жок. Элибиз начар болсо, пенсия пособие абдан ылдый болсо, келгиле ушундай кылалы деп анан кийин октябрдын 3-үндө анан баягы митинг уюштурбадыкпы. Мен уюштурдум да митингди. Ал митингде эми баягы жерден биз камалып кетебиз деген деле ой жок, революция кылбай эле деген деле ой жок. Уюштуруп анан элге жеткирели дегенбиз. Бир 5,5 миңдей адам келди. Анан кийин баякыларга митингде айттык, бүт материалдарды жайлы-жайлы тараттык. Анан митингке келгендерге таратып бердик. Мына мондай. Парламент колдобой койду. Эми кайра караталы, эл журт ар ким өзүңөрдүн шайлаган депутатыңарды айткыла, дегиле деп анан митинг уюштурганда анан камчы досум анан баягы забордон секирип кетип күтүүсүздөн эле да. Андай эч бир ойдо жок эле да. Анан бизди алып барып Кудай берди да. Бийликке тим эле баягы эчтеке таппай аткан бийликке асмандан издегенин жерден таап бердик да. Өзүбүз. Бардык, анан камалдык. Ошону менен жаттык. Мени баягы каралай башташты. Мына бул жөн эле популисттик кылып атат. Анан кийин ушундай демагогдук кылып атат. Анан Кумтөрдү алып койсок биз иштете албай калабыз. Кумтөрдүн эсебинен биз пенсия пособия берип атабыз. Эгерде Кумтөрдү алып койсок, Кумтөр токтоп калса пенсия пособияңар берилбей калат мынакей деп пенсионерлерди, пособия алгандардын бардыгын мага каршы коюп койду. Баары эле мени жөк көрөт. Анан Бакиевчи деп эле Бакиевке эле чаптай берет. Чаптай беришет да. Ошентип анан 9 ай отурдук. 9 ай отургандан кийин анан биринчи соттон 1,5 жылга соттойду. Андан кийин экинчи сот бизди шаардык сот актап жиберди. Актап залдан чыгарып жиберди. 3 күндүн ичинде алып барды дагы, 3 күн эмес, 2 күндүн ичинде документибизди жогорку сотко жеткирди дагы, биздин депутаттык мандатыбызды алып койду. Баягы 2013 жылдары мен түрмөдө жатканда, тигил жетөгүздүктөр чыгып, түп, ак суу бүт көл көтөрүлүп, жетөгүздө ызы чуу болуп, жолду жабышып, анан барган военный машинелерди, автобустарды бир-эки жөн өрттөп, сабап бир-экөөнү ошенткен. Каптагаевди барып туруп барымтага алышып, барымтага деле алган эмес, алып барып машинеге отургузуп туруп, бас сен чечкин, айткын Атамбаевка чалгын, Кумтөрдү алсын мамлекетке, алганга макул болсун деп эле отургузушкан да. Ошону барымтага алган, ошонун башында ушул турган деп. А мен чет өлкөдөмүн ал убакта. Чет өлкөдө жүрөм мен. Эгерде караколдо болсом мейли эле камчымды мойнума илип алып тиге баш ийип келет элем. Мен уюштурдум эле ушунду. Анан ошону менен баягы 17-жылы келгенде 4 жыл мурунку ишти ушул уюштурган деп туруп илип туруп эле анан кийин камап койду апарып. Камады, 11 жылга соттойду. Сотко, биринчи сотко, экинчи сотко, Верховный сотко чейин Каптагаев келип көрсөтмө берип атты. Ой, мунун тиешеси жок эч кандай. Андай эмес деп. Жок, тиешеси жок десе эле, жок, мунуку бар деп эле. Эми эң негизги жабырлануучу Каптагаев болуп атат да биякта. Ал келип, ай жок буган, жөн эле камабам, эмне кыласыңар? Тапкыландан көрө тетиякта бош эле жүрөт деп аттарын айтып атат. Баланчаев уюштурган, Түкүнчөев уюштурган аны депчи. Жок, мен алдыда соттойду. Ошо менен 3,5 жыл жатпадым банан. Анан 20-жылы эл алып келди дагы, чыгарып келип туруп, премьерлик тактыны берди биринчи кечке маал. Андан кийин эртеси күндөн баштап анан Сооронбай кетсин, давай. ИО президенттикти алсын, бүттү, андан кийин жаңы шайлоо кылалы деди. 10 күн ары болдук, бери болдук. Акыры 10-күн дегенде анан Сооронбай Шарипович макул болду, көзү жетти. Мен аны баягындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, эми аны отуруп турсун деген тышкы күчтөр да келди. 10 күн жүрдү алардын бардыгы менен сүйлөшүп жүргүзүп атып, анан 10-күн дегенде кеттим, маган ИО президент деген макамды алдым.
ошол 16-сы бекен ИО президент деген наамды алдым. 17-си күнү түн ичинде Акылбек Үсөнбекович чакырдым. Анда ылдый жакта баягы өкмөт үйүнүн азыркы эски МИД отурбайбы, ошол жерде отурчу эмес белек. Отурчумун да, анан Камчыбек Кыдыршаевич отурат, Арзыбек Бурханов, Улан Омоканович, мен болуп отургандан кийин Акылбек Үсөнбековичти таап келе дедим. Жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты. Эми баягы Кумтөргө жанакы мен алдыма деди деп суроо берип атпайсызбы? Ошого толук жооп берип атам да, ошого келтам. Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Акылбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакын Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айттым, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек дедим. Анан дедим, сизге түз эле пара беребиз деп чыгат дедим. Ортомчулар чыгат дедим. Алар прямой айтпайт өзүлөрү. Сиздин жакын досторго чыгат, туугандарга чыгат, керек болсо өзүңүзгө деле чыгышы мүмкүн, чет өлкөгө чакырышы мүмкүн. Сизге чыгат дедим. Чыкканда дедим, сиз категорически мен албайм, мен Кумтөрдү алабыз мамлекетке деп айтпаңыз дедим. Болду, сүйлөшөбүз. Азыр мен текшерип баштайын, анан аягына жеткенде справкамды жазып бүткөн кезде анан сүйлөшөлү, макул дей бериңиз дедим. Эчтеке айтпаңыз дедим. Билгизбеңиз дедим. Текшерип баштаңыз дедим. Бирок дедим, шайлоодон кийин алабыз Кумтөрдү дедим. Сиз азыр текшерип баштаңыз, бир 3 ай 4 ай убакыт кетет, жарым жыл. Анан кийин шайлоодон кийин алабыз. Шайлоого чейин унчукпай туралы дедим. Анткени эми шайлоодо булар миллиардный компания, триллионный компания да булар эми. Сиз ошондо шайлоого чейин алабыз деп айтыштан корктуңузбу? Сиз алтын жок калыптыр деп койдуңуз эле. Мен ошого келатам азыр. Анан кийин ошону айтпаңыз дедим. Анан сразу ошол жерден айттым. Кумтөрдү алгандан кийин дедим, бизде ошол аякта чет өлкөлүктөр башкарып отурганда, бир 10 чакты адам башкарып отурган башкаруучулары болуп. Алардын эмгек акылары айына $300-350 миң болчу да. Анан кийин айттым, муну Кумтөрдү алгандан кийин улантып кетиш керек, иштеп кетиш керек дедим. Бөлтүрүк деген бар эле дедим. Теңиз бөлтүрүк деген ушу мен. Бирок аны менен көрүшүп деле келем, ошол жашка чыкканы же уга деле мындай угуп жүрөм, бирок мындай жолуга эле келем да. Ошону таап кел, бир жерде иштеп аткан болсо, ошол иштеп аткандай эле эмгек акысын берели. Бош жүргөн болсо андан беш бетер жакшы. Ошону даярдайлы, ага дагы ушундай үчөөбүз секретно сүйлөшөлү аны. Эч кимге айтпа деп анан. Бир кезде макул деди, табам аны деди. Анан кийин кетти ошону менен. Бир жума өткөндөн кийин таап келди. Баягы кабинетке алып келди дедим. Үчөөбүз отуруп алып сүйлөштүк. Эмне кылып атасыз десем, Алматыда элемин, анан мындай дегендей бош эле жүргөн экен да. Ана жакшы болуптур анда. Анда ушундай. Сиз даярданыңыз анда. Кумтөрдү алабыз биз өзүбүзгө. Алабыз дагы. Ага чейин Кумтөрдү алганча чейин сиз унчукпаңыз. Секретте кармаңыз буга. Бирок азыр бизде 3 Кыргызстандын атынан 3 совет директоровтордо мүчө бар экен. Канадада, Центерада. Ошонун бирөөнү алабыз дагы, сизди барып коебуз дедик. Коем дедим. Барасыз дагы акырын документтерди сууруп чыга бериңиз аяктан. Белгилүү. Анан бизден кимдер акционер экен? Кыргызстандан. Эшматпы, Ташматпы, аны дагы изучать этиңиз деп. Анан алмаштырдык, аны жөнөттүк. Ал жерде бир 3 ай иштеди, 5 ай иштеди, иштеп отурду. Кумтөрдү алгыча чейин. Бирок ага бир да документ беришкен жок. Мен мындай анда-санда бир сурап коюп турдум, берип атабы? Жок, баары эле секрет деп менден жашырат, мен келатканда тим эле шуурашып сүйлөшүп калат, анан болду, эчтеке кылбайт деди. Бир да мындай бир секретный бир документ алып келген жок. Анан шайлоо өттү. Шайлоонун алдында мен эми баягыны билесиңер да айттым да. Кумтөрдү албайбыз, аякта алтын деле калбай калыптыр эми. Кандай иштесе ошондой иштей берсин, кийин рекультивация кылып кетсе болду эми деп койдум. Баарыбыз чалкадан кеттик. Баарыңар чалкадан кеттиңер. Эмпо азаттыкка Кудай берип салды тим эле силерге. Жаза баштадыңар. Мына бул деген айткан сөзүн кайтты, анткени креслого жетип албадыбы бул. Болду дедиңер, бир 10%, 15%, 20%дай мен шайлоочуларымды жоготтум да. Эми мага ишенип турган адамдар дагы уже 50-50 болуп калды. Бул чын эле ушу кечээ күнү эле айтып атты эле, түрмөдө жатты. Ушунчалык азапты көрдү, анан кийин келип албайм деген муну кандай деп. Мен айлам жок. Антип айтышым керек. Антпесем мен азыр алабыз десем, мени жок кылып ий албаса дагы,
кумтөрдүн баарын талкалап, эртең эч ким иштете албай калгандай кылып, анан таштап кеткен атпайбы. Аяққа кайра кумтөр токтоп калгандан кийин кайра жылдырыш үчүн эле жок дегенде 300 миллион, 500 миллион доллар керек болот дагы. Анан айлам жогон ошону айттым дагы, анан кеттим выборго, шайлоого. Өтүп келдим, Кудай жалгап 80% эл колдоп берди. Анан келгенден кийин анан Акылбек Үсөнбековичтен анан бурай баштадым. Тездет эле тездет. Бол, батыра калабыз. Анан ошентип отуруп, майдын бир 15 бекен, 17 бекен даяр болду. Парламентке бир сүгүнү киргизип карап, ош жерден чечим чыгарып алып туруп анан кумтөрдү тышкы башкарууга алабыз дегенди уже тигилерге жетип калыптыр. Мына карабайсызбы ошо? Бизде кандай мафия утечке кетип калган. Анан алар иштеп аткан электрондук системаларын талкалап, уже баштайт да 2 күн калганда. Ошентип срочно анан кийин батыраак өткөрдүк да, парламенттен бир жумадан кийин карамакпыз. Киргизгиле деп батаак киргизип турган парламент чечет да. Баягы немени кнопкага салып, денонсацияны. Анан шак эткизип туруп анан барып басып калдык да. Тышкы эме деп управляющий деп туруп теңиз бөлтүрүктү койдук. Айттым, давай эми дальше улап кеткин эми муну деп. Ага чейин бир 2 ай мурун алтынын чыгарбай баштаганбыз. Тиги кыргыз алтында эмеде жаткан да, тиги Назбанкта, запаста, Кара Балтада жаткан. Бир 500-600 килограмм алтынын. Кудай жалгап аныбызды да сактап калдык. Анан ошону менен анан кийин барды дагы тышкы башкарууга иштеп баштады. Анан тышкы башкарууга баштаганда бир жума барып келди, барды дагы анан бир жумадан кийин келип мага отчетун берди. Анан мен ош жерден анан айттым анан теңизге, теңиз бөлтүрккө. Теңиз мырза, эми бул жер сизге европалык башкаруу эмес, Канада эмес, же башка өлкө кошун өлкөлөр эмес, жеке фирма эмес. Бул мамлекетке өттү бизге. Анан мамлекет деген 1 сомдун аркасынан кубалап барат. Биякта Кыргызстанда ошондой. Сен баягы мен немецкий башкарам, мен европейский башкарам дебе. Ар бир болтун, ар бир литр селеркага чейин текшер. Алтын, 1 грамм алтын түп-түз келип, афинаждан өтүп, анан Назбанкка, Улуттук банкка баргыча чейин көзөмөлдөшүң керек. Уурдатпашың керек. Өзүң уурдаба, башкалар уурдатпа. Дедим, болду деди, мен таптаза иштеп берем, уурдабайм, мен укмуш башкарып берем деди. Тим эле миллиардный, триллионный компания кылам муну деп. Кетти, мен өзүм билгендеримди да айттым. Ай, селеркадан ушинтип атыпсыңар. Анан ошо менен кетти, башкарып атат. Анан мурда бара калып эле баягы спонсорский деп футболистине деле, улакчысына деле, сурап барганына деле мына мат помощь, спонсорский помощь деп эле бере баштаптыр. Анан аны да айттым. Ай, саган бул менчик фирмаң эмес аны бергидей. Бул өкмөт аркылуу беришиң керек. Бюджетке түшүш керек бардыгы тең, дивидендтин бар. Бербей андай. Сен макул деп кеткен. Маган маалымат келди. Бишкекте бүтүндөй Кыргызстанда 60 сомдон солярка алынып атат, сатылып атат. А кумтөр болсо 80 сомдон алып атыптыр деп. Эми 20 сом ар бир литринен жеп атат деп. Анан дароо эле бөлтүрүктү чакырдым. Кабинетиме келди. Анан айттым, мага ушундай маалымат келип атат. 60 сомдон сатылып атыптыр бүт жакта. А сенде 80 сомдон экен. Ар бир литринен 20 сомдон жеп атыпсыңар. Бу кандай деп. Анткени бул 20 сом деген укмуш чоң акча ар бир литринен. Себеби кумтөрдө айына 11.000 тонна солярка сарпталат. 11.000 тонна, элестетип атасызбы? Бир айда. Айырмасын өлчөп көргүлө. Анан айтты, жок, сизге деди, калп маалыматтарды берип атат. Калп ал депчи. Анан кийин макул текшерип кой дедим. Анан кийин жок, мен өзүм текшертсем, чындап эле ошондой, баягы кагаздарында. Анан кийин проверка жибергенде анан прокуратура барды дагы таап чыкты бүт барын. Таап чыгып анан кийин барын камады. Ал жерде бир жалгыз эле бөлтүргө эмес, замдары 5-6 камалды. Камалып анан баягы ущербтин барын төлөп, ошентип анан кийин чыгышты. Андан башка дагы бир кызыгы бар анын. Бизге айтпай, өкмөткө айтпай, жемага айтпай эле кумтөрдүн офисин, баягы Бишкектеки жана Учкунда турат эмеспи, илгертен бери, 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп, Мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы тим эле сумма саттын башы. Чуть ли бир айына 1 миллион доллардан төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. Мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу 6.000 долларлык кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин ай сен неге 6.000 долларга кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бир көп болсо 600 долларлык эле кресло. А сен неге сатып алдың десе, берген жообу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы
$600 креслода отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн $6,000 кресло сатып алдым деп эле. Ушундай бир кызыктуу немелери болгон да бул кишинин. Ушундай бир кызык экен. Анан мына ушундай бир эмелер менен анан кызматтан алынган да бул кеткен. Камалар алдында мага келди дагы анан кийин мойнуна алды. Мен деди баягы европейский стиль менен башкарып жүрүп эле ошолорго ишенип алыпмын. Сиздин айтканыңыз туп-туура чыкты. Кечирип коюңуз мен деп. Мен айттым, мен го макул кечире берем как адам катары. Бирок тергөө органдары кечирбейт да сени. Сен төгүшүң керек. Ущербтин баарын жабышыңар керек. Мен сага башында айтпадым белем. Сага бул деген тиги европейский компания эмес. Сага жеке компанияң эмес. Акчаны үнөмдө, ар бир сомдун аркасынан издеп барат, сурап барат деп айтпадым белем. Сен башын шылкыйтып отурду. Бирок камалып кетти. Камалып кетип анан кийин ошо баарын баягы төгүп, ошону менен анан кийин бөлтүрүлгөн эмес, бардыгы ошол кызматтан алынды. Анан ал ортодо жанакы баягы жашыруун болуп неме кылып атканда аны эсиме түшө калды азыр. Улукбек премьер-министр. Анан мен баягы кимге айтып, Акылбекке айтып, диги бөлтүрүктү даярдап, аны жанакы совет директоровго жиберип атпайбы? Сен барып иштеп тур, Күмтөрдү алганда чуркап келесиң дагы, тышкы башкаруучу болуп отуруп каласың ал жерге деп. Анан Улукбекке айтам, сен токтом чыгар деп. Бир токтом чыгарыш керек экен, анан комиссия иш баштап, баягы депутаттык комиссия, анан баягы неме кылып, ушундай болуш керек экен эле. Баягыны айтып коюп, Улукбекке унутуп калыпмын. Иш менен жүрөм, күнү түнү дебей, мен 4 саат уктап, 20 саат иш үстүндө болдум да, бир 3 жыл катары менен. Азыр деле өзү ошондой. Анан бир күнү эле Акылбек Үсөнбековичти чакырсам эле айтат, эмгиче токтом чыга эле. 2 ай болуп кеткен андан бери. Атанык окуяй деп анан Улукбекти чакырдым. Улукбек келчи. Ал убакта билесиңер да, система өзгөрө элек, башкаруу системасы. Парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө, парламентке баш ийет, президент өзүнчө, мындай бардак система эмес беле. Анан эмне болду, сен эмне неме чыгарбай жүрөсүң, токтом. Десем мен Садыр Нуркожоевич анан риск болуп атат, анан эртең диги күчтүү эмелерде эл аралык компанияда анан бизди диги нон грант кылып койсо чет өлкөгө чыга албай калбайбыз баран, биз диги утулуп калсак анан эме болбойбузбу, диги талкалабайбы бизди алар деп. Туй атаңдын озурайын, кой ата. Андай болсо бир протокол уюштуралы, протокол жазалы, чогулуп туруп баарыбыз бир секретный протокол. Сен коркуп атсаң сенин колуңа, эми аны мен түздөн түз буйрук бере албайм да, анткени ал премьер-министр, система башка, башкаруу системасы. Анан анда чогулалы да дедим, бүт силовой структураны баарыбыз чогулалы, тиешелүүлөрдүн баарын. Анан протоколго кол коюп, мен кол коюп берейин. Мен кепилдик берем, мен жоопкерчиликти мойнума алам деп берейин. Деп анан мейли деди. Анан мен биринчиден кол койбодум буна. Мен кепилдикти алам, мен жооп берем Күмтөр боюнча. Эч кимиң жооп бербейсиң башка, мен кепилдик деп. Бир жаңгыл единственный экземпляр деп анан баягы жашыруун деп турган колуна ме деп карматып койдук. Азыр ошо Улукбек Мариповдун сейфинде жатат да, үйүндө диги секретный протокол ошо жерде. Жалгыз экземпляр. Анан күлүп анан кийин ошонун эртеси күнү анан токтом чыгып, анан жанагынтип бат-баттан анан алып койдук да мынакей Күмтөрдү. Күмтөр боюнча акыркы суроом. Күмтөрдөн акыркы эсеп боюнча, ошо сиз бийликке келгенден бери 5 миллиард 100 миллион доллардан ашык жалпы кирешеси болуптур, выручкасы. Ошол эле учурда таза кирешеси 2 миллиард доллардан ашыптыр. Анан мен жакында интернеттен окуп калдым, бирөө Күмтөр биздики болду, бирок менин кашыгым алтын боло элек деп. Кайга кетип атат Күмтөрдүн акчалары? Бу да аябай катуу курчтура бердиңиз да. Күмтөрдөн эми жылына 1 миллиард доллардын алтыны казылса, анын жарымы өзүнүн расходуна кетет. Эми бекер казылбайт да, жөн эле асмандан эле түшө калбайт. Жарымына жакыны, кээде жарымынан ашып кетет, эми алгандай, ар кандай эмесине. Анан жарымы болсо таза киреше болот. Таза киреше түшөт да мындай. Бай жарымы расходко кетет деген бул зарплат, пенсия пособиясына, жанакындай налогуна, анан кийин соляркасына, запчасына, аркы беркисине дегендей да. А калганы таза киреше. Ал мамлекетке түшөт, түп-түз. Ошо 2 миллиард доллардан ашыптыр да таза кирешеси. Анан эми гиктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес, 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасызбы же көрбөй элесизби? Сиз айтыңыз. Көрүп атасыз, Ошол эмне каяктагы акча? Мына ушул Күмтөрдүн акчасы.
1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Жалпы 6,5 миң километр Бакиевдин деп убагында окугум окшойт. эң көп жол баскан, эң узун жол баскан асфальт. Бакиевдин убагында 250 километр жол басыптыр. Баягы жайкы сезондо баягы, күн жылуулукта. А биз азыр 2000 километр басып атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Пенсия пособиялар көтөрүлүп атат. Көтөрдүкпү же көтөргөн жокпузбу? Албетте көтөрүлдү. Мен келгенде 700 сом алчу, жана минимальный пенсия деп. Азыр 7100 алып атабы? Ар бир эң албадым деген пенсионер. Мына жакында октябрдан баштап 8800 алышат. Каяктагы акча? Кумтөрдөн түшкөн пайда.